Assalamu alaikum, hormatlı Alhamd KG Kayрымдуулук фондунун көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Мынакей биз бүгүн Баткен областындагы интернационал айылына келип жеттик. Ушул жерде ушундай өзүбүздүн жардамдарды алып келдик. Alhamd KG Кайрымдуулук фонду. Саламатсыздарбы кыргыз элим, амансыздарбы калайык калп. Бүгүн биз Alhamd KG Кайрымдуулук фонду Leylek районунун интернационал айылына келип жеттик. Кечээки болуп өткөн окуялардан кийин ушул үй бүлөлөр үйлөрүн таштап качып чыгып кеткен экен. Эми ошол жагдай өз ордуна келгенден кийин өздөрүнүн үйүнө келип, пока ошо тамак аш жетишсиз экен, ошого атайын алып келип таратабыз. Салтанат сиңдибиздин үйүнө дагы ушул продукттарды алып келдик, атайын ошо берип коелу деп. Sizlerge Allah razı olsun. Sizler Kuda kollasın. Дагы да болсо жардам берүү уланууда. Ошо интернационал айылынын дагы да бир жашоочусу Асан инибизге жардамыбызды берип атабыз. Асан иним алып койсоң ушу Алланын ыраазылыгы үчүн ушу атайын фонддун атынан берилип атат. Assalamu alaikum туугандар. Alhamd KG группасы ушундай жардамдар келип берип кетти. Ана ошо Alhamd KG группасыга жардам көрсөткөн эл журтка дагы чоң рахмат. Алла ыраазы болсун барыңыздардан. Рахмат жардам бергениңиздерге. Мынакей дагы да ушул Баткен жергесиндеги ушу границада жаткан балдарга дагы жардамыбызды берип атабыз. Колубуздан келишинче ушул продукттарды дагы ушул жигиттерге тапшырып койсок. Alhamd KG коомдук кайрымдуулук фонду Баткен областына караштуу Leylek районундагы ушу Сады айылына келдик. Келип ушул өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Ушул өткөн жагдайларга байланыштуу ушу жардамыбызды алып келдик. Не демекчимиз, эми ушу бизди колдоп коштоп аткан ушу элибизге ыраазыбыз. Анан ушу сууктун, ысыктын күнүнө карабастан иштеп аткан волонтерлорубузга да ыраазычылыктарыбызды айтып коюшубуз керек. Allah razı olsun.